Селегими үйүндөгү буюм тайымдарын агызып кетип эле түн болбостон коро жайында талкалап салганына Чолпон Ата шаарынын тургуну Элдияр Акылбек уулу кейип турат. Бир жагынан сел алып кеткен мүлкүнө ич ачышса, экинчи жагынан кырсык маалында бала бакырасы үйдүн ичинде болуп, үй бүлөсү аман калганына шүгүр кылууда. Жерде чена барбосу. Чена барбосу ана чоңчу келип, моуну уруп аткан. Ана могу ченасын кулап кетип, моундан жарып, сууну момуна кетип, үйүнүн баарын каптап аткан. Могу терезе буяка үйгө кирип, бияк менен кетти. Могу жерде чачырап чыгып кетти. Сел Элдияр Акылбек уулунун коңшуларынын үйлөрүнө да кирген. Бактыга жараша райондогу атайын техникалар өз убагында келип, сел алып келген лай топуракты жана кулаган бак дарактарды тазалап, арыктын нугу кеңейтилген. Азыр бул жерде селдин кесепеттерин жоюу жана кырсыктардын алдын алуу боюнча иштер улантылууда. Кече күнү кечинде тынымсыз жамгыр жаагандыгына байланыштуу божомолду саат 10го жакын суулар ташып, үйлөрдү каптаган фактылар аныкталган. Ошондой сигнал келери менен Чолпон Ата шаардык мэриясынын алдындагы тазалык, гүл бакча, суу водоканал ишканасынын техникалары чыгып, кызматка киришкен. Арыктардын четтерин бекемдеп, арыктардын иштерин, казуу иштерин жүргүзүшкөн. Табият кырсыгы дагы бир катар аймактарга зыян келтирди. Атап айтканда, шаардагы бетон чыгаруучу заводдун аймагында каптап, жол куруучулардын жатаканаларына чейин суу кирген. Чолпон Атадагы Лукоморье ай салуу жайы да суу алдында калып, куткаруучулар ал жерден 24 адамды коопсуз жайга эвакуациялаган. Көл районунун аймагында катуу жааган жамгырдын кесепетинен дарыялардын, суулардын нуктары көтөрүлүп, айрым жерлерди канал арыктарга батпай суу каптаган. Эс алуу жайларында, конок үйлөрүндө суу каптагандыгына байланыштуу түнү менен туристтерди, эс алуучуларды коопсуз жайга эвакуацияланган. Азыркы учурда жергиликтүү бийликтин, жарандык коргоонун кызматтарынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күчү менен өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу иш-чаралары жүрүүдө. Чолпон Атадагы бир катар аймактарды селден ушул сай сактап калды. 20 жылдан бери суу акпай кургап турган сайда кече жаган нөшөрдөн улам кайрадан суу агымы пайда болуп, бир суткадан бери тынымсыз агып жатат. Жергиликтүү тургундарды кооптондурган жагдай акыркы жылдары сайдын нугуна курулуштар салынып, кум шагыл төгүлгөндүктөн анын акырындык менен түздөлүп баратканы. Кечээки жаандын кесепетинен өзүңөр көрүп жаткандай суу сайдан токтобой жатканы. Бул сайларга негизи уже 20 жылдан бери суу акпай эле болчу, бирок өзүңөр байкагандай азыр суу токтобой жатат. Мен ойлойм, буларга деген тыгыз көңүл бурулуп каралыш керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, селден жабыркагандар жок. Бирок аба ырайынын туруксуздугуна байланыштуу аймакта сел жүрүү коркунучу дагы деле сакталууда. Ушундан улам район акими жарандык коргоонуу кызматтары менен ыкчам жыйын өткөрүп, тиешелүү мекемелерге алдын алуу иштерин күчөтүү тапшырмасын берди. Жалпысынан райондо абал туруктуу, эч кандай мындай кооптуу, коркунучтуу эч нерсе жок. Бардыгы көзөмөлдө, техникаларыбыз, күчүбүз жетиштүү буюрса. Эми Кудайдын буйругу экен, кээде ушундай жамгыр мынакей көрүп атасыздар, көп жауып атат, суулар көбөйүп атат. Ага карабастан биз ошо өзүбүздө бекитилген баягы графиктер негизинде, тапшырмалар негизинде ишибизди алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө эми ошол мына велодорожкабыздан бир 2-3 жеринен кеткен, аны ордуна келтирүү боюнча иш алып баратабыз. Кээ бир жерлерде ошол чоң көпүрөлөргө коркунуч турган, аларды бышыктап ордуна келтирүү боюнча тиешелүү кызматтар менен иш алып барып жатабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө абал көзөмөлдө. Селдин кесепетин жоюу үчүн учурда бардык адистер жана атайын техникалар арык каналдардын нугун тазалоо жана кеңейтүү иштерин күнү түнү жүргүзүп жатышат. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ысык Көл районунан.